Ошондо саламатсыздар урматтуу коллегалар, чакырылгандар кандай. Жусуп Матаевич ошондо башында эле турмес кылып койгон экенсиңер да, башка эле светти кылсаңар болмок экен. Ошо көк асабабы, же жашылбы, же бул кызыл деген свет өзүңүздөр билесиздер. Светофорго токтосоң деле кызыл. Бензинин түгөнсө деле кызыл жанат. СССР 70 жыл башкарды, кызыл өңдүү флагы бар эле, аягы талкаланып жок болду. Мен эми негизи бул өзүм жеке оюм. Негизи ушу башынан баштаганда ошо Кыргызда илгери Манас Боозунун жанагы желеги көк асаба деп жанагы ак илбирстин сүрөтүн коюп, ошол желек желбирегенде жана ак илбирс баскандай болуп, бир серьезныйраак, жакшыраак флаг кабыл алган эмес экенсиңер да. Биз да кыйнабайчы, ачыгын айтканда. Эми болор иш болду, мен сөзүм бөлбөй туруңуз. Азыр Жакшынакай кичинекей бир изменениялар менен эч нерсе болуп кетпейт. Бирок келечекте мен да бир сөзүм элестетесиздер го, бир качандыр бир муун келиши мүмкүн, бир тарыхтарды карап туруп, бул флагдын өңү да өзгөрүлүшү мүмкүн. Ачыгын айтайын. Рахмат. Кызыл свет ушу айттым а, жана бензиниң да кызыл жанат. Светофорго барсаң да кызыл жанат. Кызыл свет кандын свети. Мына айтканда кызыл өң өтө деле жагы бербейт. Жанагы Мусаев дагы Манас свет келип, ошол киши да түрүнө чыгып айтканда, Сагынбай Орозбактын да эмеси бар. Мына Ногойдон калган кызыл туу, Жакыпта калган мынабу асабанын аштарды кызыл жебеп билип таштады деп Көкөтөйдүн ашында ошо Манас жебени ылдыра келет, Көкөтөйдүн көкчөлүгүн бийгилет. Ошону окуп көрсөңүз чыгат. Манас бабабыз согуш кезинде кызыл тууну колдонгон. Тынчтык кезинде көк асабаны көтөргөн. Манас эгер окусаңыздар. Согуш кезинде канга кан деп кызыл желек менен барып жүргөн. Туура. Тиги көк асаба тынчтык кезде көк асаба колдонулган жанагы. Рахмат. Артынан bir 5 минут сөз берип коесуздар.